$115.000 бир аз кеми бар, дал ушул аянты чоң 3 бөлмөлүү 105 метр квадраттуу элитный батир сатылат. Амансыздар бардактуу Тез кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Көңүл буруңуздар, назар салыңыздар. Урматтуу достор, эгерде кимде-ким шаардын так ортосунан батир издеп жаткан болсо, анда бул видеону аягына чейин күзөтүңүздөр. Анткени бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Оштогу эл көп жайгашкан, тактап айтканда Нурзаман Плаза, глобусту билсеңиздер керек. Ошонун артындагы Нурзаман курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйлөрдүн экинчи кабатынан сатыла турган дал ушул жаңыдан жаркырап ремонт болгон, эмеректери дагы өтө кооз, кирип эле жашай турган ушул батир сатыкта. Андыктан бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Болгону сиздер идиша көрпө төшөгүңүздөр менен көчүп келесиздер. Бардыгы дайын, урматтуу достор. $115.000 бир аз кеми бар. Андыктан жүрүңүздөр, көчө тараптан сиздерге башында даректерин көрсөтөйүн. Андан кийин сөзүбүздү ушул жерден кенен кесир олтуруп сиздерге обзор кылып, көрсөтүп, баяндап айтып беремин. Сатыла турган батир дал ушул көп кабаттуу үйдө орун алган. Сиздерге даректерин ушул жерден көрсөтөйүн. Маңдайымда Нурзаман Плаза жана Глобус достор. Эми сиздер Шакиров көчөсүнөн келесиздерби же Абсамат Масалиев көчөсүнөн чыгып келесиздерби? Дал ушул жердеги Глобустун артындагы Очак кебаб ашканасы жайгашкан, кафеси жайгашкан көп кабаттуу үйгө бара бересиздер. Ушул жерден киресиздер, түз кирип тетиги бурчтагы подъезден жогору экинчи кабатка чыгып барасыздар. Мынекей урматтуу достор, азыркы учурда биз экинчи кабаттабыз. Кааласаңыздар лифт менен чыксаңыздар болот, кааласаңыздар мына ушул тепкич менен чыгып келсеңиздер болот, урматтуулар. Андан чыгып эле сиздер оң тарапка бурулсаңыздар, туштагы 70-чи квартира буюрса сиздерди күтөт. Анан баса белгилеп айтып өтөйүн, ушул жердеги бурчтагы темир торчолор менен тосулган жайдагын ушул кошуналар менен, 3 кошуна менен биргеликте иштетсеңиздер болот. Бул жерге каалагандай буюм тайыңыздарды коюп койсоңуздар дагы болот экен, урматтуулар. Жүрүңүздөр, дал ушул 70-чи даректеги батирге кирели. Ана бисмиллахир-рахманир-рахим. Коттуу батир сиздерге насип кылсын дейли. Караңыздарчы, адамды өзүнө тартып турган абырасы таза, өтө ак жолтой батир экен. Мен анда тааныштырууну ушул оң тараптан баштайын. Ушу кире бериш жери кафелденген, гүлдөр тосуп алды, эмеректерди караңыздар, жаркырайт тим эле. Эми оң тарапка бурулсак эле, биринчи бөлмө бул ашкана экен. Ашкана эмеректери дагы атайын ушул жерге ылайыкташтырылып жасалгаланган, түсү дагы, өңү дагы бүт бардыгы сонун идеал жасалыптыр достор. Сиздерге дагы жагат деген ойдобуз. Мага негизи жагып атат. А бул жерде мына кошумча шкафтары бар. Раковинадан суу чыгат достор. Кошумча мына жерде фильтр суу бар. Таза сууну ичип, жыргап, адигенени, легенданы ичкендей ичип жашай бересиздер. Бул жакта болсо газ плитасы орун алган, вытчкалары менен, бул жакта муздаткыч орун алган, бул эми кетет экен. Калганы сиздер көрүп тургандай бүт бардыгы калат. Потолоктор натяжный потолок болгон. Асты жарымы кафелденген, жарымы мына ушундай ламинат басылган достор. Жакшы, бул жагында болсо кире бериштеги эмеректер бардыгы ушу үй бүлөңүздөр менен кошо колдоно бересиздер. Кийим-кечеңиздерди ушул жерге коюп дегендей, күзгүнөн каранып, сулууланып, таранып, той топурларга, кечелерге, көчөлөргө чыгасыздар. Андан кийин сиздер бул тараптагы бөлмөгө кире турган болсоңуздар, спальный же детский, 2 спальный бар негизи. Зал менен кошкондо 3 бөлмө. Каалагандай кылып өзүңүздөр кайсы бөлмөгө киресиздер, аны эми өзүңүздөрдүн планыңыздарга жараша. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай чоң панорамный терезе 2 тараптан ачылат. Буюрса мына жерде коопсуздук эрежелери дагы сакталган. Темир торчолор, решеткалар кадалып, анан терезеге керек болсо чымын-чиркейлерден дагы оолак болуш үчүн ушундай темир торчолор камтылган. Бул жакта телевизорлор турат, булар эми кетет. Бул шкаф калат атайын туугандар. Сүрүлүп, ачылып жабыла турган шкаф экен. Эшиктерине баа бердиңиздерби? Эшиктери менен мына шкафтары дагы түс бөлдөш экен. Жакшы түстү тандашыптыр. Негизи мага жагып атат. Абойлору, эшиктери, эмеректери түс бөлдөш экен негизи. 2 канаттуу чоң эшикти ачып кире турган болсок, бул жагында зал, конок бөлмөсү, 20-30 коногуңуздар келеби, 50 адамга чейин батыра турган ушул конок, чоң зал бөлмөсү буюрса сиздерди күтүп алат. Бул жактагы эмеректердин бүт бардыгы калат агайын туугандар. Бул жакта мына жылуулук кышында жакшы дейт. Кышында жакшы экен. Бул жакта дагы жанагындай темир торчолор, решеткалар бүт бардыгы орун алган. Занавеска парталары дайын достор, софиттер жанып турат. Люстралар мына
люстранын жакшысы орун алган, натыйный потолок, обойлонгон бардык бөлмөлөр ламинат болгон достор. Жакшы. Бул бурчка ушу жетишкендиктериңиздерди, жакшы суунээлерди орнотсоңуздар дагы да бөлмө көрккө келет. Урматтуу достор, эми андан кийин сиздерге көрсөтүүчү бөлмө бул дааратканасы, тыпыйган унитазы, чоң аристон орун алган, вытчкалар иштеп турат, кафелдениптир, жакшы тыпыйган таза раковинасы менен жакшы. Андан кийинкиси жуунуучу бөлмө, жалпы үй бүлө менен ушул жерде пайдаланасыздар. Күзгүсү менен раковина, мына илгичтери жылуулук киргизилген. Негизи даараткана менен жуунуучу бөлмө төплүү пол болгон экен достор. Ошону дагы сиздерге унут элегимди айтып коеюн. Жуунуучу бурч. Жакшы, сонун таза тыккан. Андан кийинки акыркы бөлмөгө кирерде бул жактагы шкафтарга дагы бир көңүл буруңуздар. Негизи кире бериш жерди негизи ушу өтө пайдалуу пайдаланылыптыр да. Караңыздар, бир дагы бурч бош калган эмес. Жүрүңүздөр, бул жака назар салыңыздар. Бул эми негизи планда ата-энелер уктоочу бөлмө. Ушул жака дагы сиздер кааласаңыздар балдарыңыздарды чыгарып, же кааласаңыздар өзүңүздөр жашасаңыздар болот. Шкафтар, мына өзүңүздөр көргөндөй, диван, жаш балдардын, ушул окуучулардын сабак даярдоочу бурчу, эмеректери менен, плюс балкону менен достор. Балконго чыга турган болсоңуздар, бул жерде кенен-кесир өзүңүздөр дагы машыгып турасыздар. Бул жакта шкафтар бар, шкафтарды көрсөтө турган болсок, бул жагы ушу төшөнчү төшөктөрдү кенен жайгаштырсаңыздар болот экен. Бүт бардыгы калат. Болгону сиздер идиш, аяк, көрпө төшөк, кийим кечеңиздер менен бала чакаңыздарды алып келип жашай бересиздер. Бул жагы мына бардык бөлмөлөрдө темир торчолор камтылган. Бул жагы мына жогорку тарапты карап турат. Ош шаарынын түштүк тарабыны тынч, сквозной жайгашыптыр бөлмөлөр. Жакшы, түндүктү жана түштүктү карап турган жайы. Эртеден кечке чейин күн тиет. Сонун мага укмуш жагып атат чындыгында. Эми ушул бөлмөдөгү дагы бир эң керектүү нерсени көрсөтөйүнбү? Заман талабына ылайык ата-энелер уктоочу бөлмөдө душ, туалет менен. Бул жагында болсо жанагындай мусулманский туалет деп коет. Турецкий деп дагы айтылып жүрөт. Негизи ушул даарат алганга өтө ыңгайлуу даараткана. Жуунуучу бөлмөсү, вытчкалар иштеп турат. Өзүнчө бир бурч, күзгүсү менен, раковинасы менен. Караңыздар. Демек, шаардагы дагы эң мыкты шарттар түзүлүптүр ушул жерде. Андыктан сиздерге насип кылсын дейли. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым, караңыздар, көргөнүңүздөр, камерада мен өзүм көргөнчөлүк кылып айтып ачып бере алган жокмун. Анткени камера башка, өз көзүңүздөр менен көргөн башка. Андыктан агайын туугандар, келиңиздер, өзүңүздөр келип көрүңүздөр, баа бересиздер. $115,000 бир аз кеми бар. Сүйлөшөсүздөр, варианттары жок. Сос объектилерге бүт баардыгына жакын, мечит, мектеп, бала бакча, глобус жаныңыздарда. Андан сырткары маркеттер, магазиндер, кийим-кечелер, базарлар, Ак Буранын 2 УАМ каналына дагы жакын, сейил бактарга жакын, айтор өтө сонун жерде жайгашкан. Келиңиздер, алыңыздар, сиздерге насип кылсын, документтери так. $115,000 бир аз кеми бар, варианттар жок. Накталай.